Саламатсыздарбы, Сокол Медиа YouTube каналынын көрөрмандары, сиздерди акыркы убакыттарга алынган жаңылыктар менен тааныштырабыз. Каналга катталып, пикир калтырганды унутпаңыздар. Кечээ Садыр Жапаровдун социалдык тармакта пикирине ылайык мурда президент Алмазбек Атамбаев төмөндөгүдөй пикир калтырды. Өлкөдө тынчтык, биримдик орноп, Бакиевдердин Кыргызстанга кайтып келиши эки чоң айырмачылык. Акыркы окуяларга жана мекендештердин суроолоруна байланыштуу мен төмөндөгүлөрдү айткым келет. Ооба, экстердин жолугушуусу болду. Мен ага кириштим. Экс-президенттердин эч кимиси жыйынга катыша турганы мага билдирилбегендиктен болуп чыкты. Мени президент Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиев менен жолугушууга чакырышканын айтышты. Ошентип биз эркин адамдар менен бирдей шартта сүйлөшүп, эски таарыныштарды унута алабыз. Өткөн күндөрдүн баары менин эсимде, ошондуктан баш тарта алган жокмун. Жана виза боюнча Испаниянын элчиси менен алдын ала пландаштырылган жолугушууну жокко чыгардым. Белгилүү болгондой, премьер-министр Педро Санчес мени дарыланууга чакырды. Бул үчүн ага чоң рахмат. Мен дагы өлкөдө тынчтык, биримдик болсун деп тилейм. Ал эми президент Жапаровдун жакшы ниетин баалайм. Бирок жолугушуунун аягында мен эч ким менен коштошпой чыгып кетүүгө аргасыз болгон жагдай түзүлдү. Келечекте зарылчылык жаралса, албетте майда чүйдөсүнө чейин айтып берем. Өлкөбүздө тынчтыктын, биримдиктин орношу жана Бакиевдердин Кыргызстанга кайтып келиши эки чоң айырма. Айкалыштыруу такыр башка натыйжа берет. Өтө көп кан төгүлдү, өтө көптү унутууга болбойт. Анан албетте күнөөлүүлөр жооп бериши керек. Ал эми каза болгондордун жакындары биринчи кечириши керек. Ал эми президент Садыр Жапаров мени угуп туура чечим чыгарат деп ишенем деген Facebook'та баракчасына мурда президент Алмазбек Атамбаев